Адам баласынын жан дүйнөсүн байытып, акылына акыл кошуп, бийик максаттардын сересине жеткире турган албетте бул китеп. Китепсиз эч бир инсандын алга койгон мүдөө максаттары толугу менен иш жүзүнө ашпайт. Ким китепти канчалык көп барактаса, ошончолук ой кыялдары иш жүзүнө ашаары чындык. Азыр жаштардын эле эмес, адам аттуунун баары телефон менен алек. Бул бүгүнкү ачуу чындык. Бирок келечектен көптү үмүттөндүргөн дээринде бар жаштардан үмүт чоң. Алардын мынтип китепканага келип, ата бабаларыбыздын басып өткөн жолуна назар салып, тарых таржымалына көз жүгүрткөнү кимдин гана болбосун жүрөгүн сүйүнтөт. Бул жерге мен көптөн бери келип жүрөм. Буга чейин мен бул жерден 37-38 жылдары болгон репрессия тууралуу аябай чоң бир терең изилдеп кирип, маалыматтарды алдым, аябай сонун ноутбуктардан колдонуп, бул жерден китеп блоктарынан алдым. Ал боюнча мага аябай кызык болду репрессия. Бул жакта китептер аябай жетиштүү, бардык китептерди табасың, ноутбуктардан да колдоносуң. Биз үчүн бул жер аябай ыңгайлуу. Китепке кызыгып калган себеби мен өзүмдүн апам мугалим. Жаштыгыбыздан бери биз мындай күнүнө жарым саат, 20 минуттан бөлүп китеп окуп, ошентип жүрүп, китепке сүйүүбүз пайда болуп калган. Азыркы учурда Чыңгыз Айтматовдун «Кыямат» чыгармасын окуп атам. Бул китепканада жакканы өтө тыныч жана керектүү китептердин керектүү маалыматтарын таба аласың. Күнүнө келип турам. Бир күнүнө 4-5 сааттай убактым кетет. Бул өзүмө жан тынчтыгыма абдан жардам берет жана өзүм үчүн өтө пайдалуу. Негизи китепке мамилем, сүйүүм жакшы эле. Кызыгып окуп турам ушул убакытка чейин. Бир жумасында бир китеп окуп турам да, бүтүрөм. Мындай китепканалар улуу муундун, орто муундун өкүлдөрү үчүн таберик жай. Анткени азыр жаштар заманбап техникалык каражаттарга кандай тартылса, биз айтып деп жаткан муундун өкүлдөрү китептерди колдон колго өткөрүп, том китептерди жарыша окушуп, биздин бүгүнкү жыргал заманды куруунун аракетинде болушкан. Балким ошол китепти сүйүп, дал ушул чакта китепканадан оолак кете албаган замандаштарыбыздан китеп тууралуу, китепке кызыккан жаштар тууралуу пикир угуу маанилүүдүр. Өзү китеп бул чоң дүйнө, анан чоң азык да. Анан менин деле өкүнгөн жерим азыркы муун, келаткан муун китеп менен алыштанбай калды. Булар жанагы интернет айтыңына өтүп кетишти, бирок бул баары жакшылыкка алып барбайт. Адамды жаман жактарга тарбиялайт, бекеркоздукка үйрөтөт, даяр тамакты жегенге үйрөтөт, ошол эле. Мен мисалы үчүн ушул Токтогул Сатылган атындагы ошол китепканасына күн сайын келип китеп окуйм, себеби китеп менен жан дүйнөң бай. Маалыматтарды аласың. Анан азыркы заман менен мурунку муунду салыштырганга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ойлорум бар, мен мисалы үчүн дайыма тойлорго барам. Анан мындай жаш жубайлардын үлпөт тойлоруна катышам. Анан ошондой элге окшоп мен деле тыйын берем, жаман эмес. Мен жалаң Чыңгыз Айтматовдун, Касымалы Жантөшевдүн, Касымалы Байылимдин китептерин алган чыгарып, ушуну окуп койгула деп суранып тапшырып коем. 2 жашта. Бактылуу болгула, бирок китеп окугандан калышпагыла дейм. Себеби китеп менен жан дүйнөңөр байыт, өсөсүңөр, жакшы адам болосуңар деп тилек айтам ошол. Анан көбү да күлө берет да, эмне болуп калгансыз деп. Кеп күлгөн эмес, кеп ошону окуш керек да. Жөндөн окубай түшүнүп окуш керек. Китепкана бүгүн замандыгына жараша жасалгаланып, окурмандар үчүн жакшы шарттарды түзүп берүү аракетинде болууда. Эгемендүүлүк алган жылдары китепканалар окурманы жок боп-бош калган. Китеп текчелердеги китептер окулбай калса да, китепкана жамааты жакшылыктан үмүт үзбөй, өз ишин нугунан жазбай улап олтурушуп, бүгүн мынтип кайрадан окурмандардын кукулуна толгон иштерди жасашууда. Биздин китепканада дагы негизи эле бир 3-4 жылдан бери өлкөбүздө китепкана тармагына бир жакшы өзгөчө көңүл бөлүнүп атат. Жыл сайын 100 аталыштагы кыргыз тилиндеги кыргыз адабияттары. Бул жерде дүйнөлүк классиканын котормолору дагы, өзүбүздүн классик акын жазуучулардын чыгармалары басып чыгарылып, китепканаларга таркатылууда. Бүгүн дагы мына биринчи этажда ошол
президентибиз Садыр Жапаровдун колдоосу менен чыгарылган 100 аталыштагы 1000 китеп чыгарылган. Ошонун бир 18 000 китеп алып келгенбиз. Ошону райондук китепканаларга, айылдык китепканаларга таркатууга болуп атат. Билген жанга китеп бул көнөрбөс кенч. Китеп башка буюмдар сыяктуу канча дуур, канча кылым өтсө да өзүнүн баалуулугун жоготпойт. Ошондуктан китепти аздек сактап, аны тынымсыз окуп, мал дүйнөдөн көбүрөөк китепти сүйүп жашоону адат кылалы.